Мен жашоомон чык. Мен сенин жашооңду эмес, бул жерде көңүлүң ачайын деген эле бир клоун. Мен сени жек көрөмүн. Эмне ошону айтайын деп чакырдың? Эй, акылсыз. Мен сени баланы боюман алдырдым келдим. Ошол. Сен калп айтпачы сен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө атам башка экенин билип ыза болдум дейт ырчы Сания. Ырчы Саниянын шоу чөйрөсүнө кадам таштаганына 4 жыл болду. Жакында Супер ТВнын Жылаңач Баатыр реалити шоусуна катышып, финалга чыгууга бир кадам калганда атааңдаштарына өз эрки менен жеңилип берип, көпчүлүктү таң калтырды. Өжөр, чечкендүү ырчы менен тааныштырабыз. Сания, маекти балалык кезиңден баштабайлыбы? Мен Жалал Абад шаарында төрөлүп өскөм. 9-класска чейин окуп, тентектигимдин айынан мектептен айдалып кеткем. Ошол убакта Бригада деген сериал көрсөтүлчү. Анын таасири астында окуучулар мектеп, класс болуп өзүнчө бөлүнүп согуша беришчү. Байкелер менен чогуу жүрүп эркек мүнөз болуп калгам. Уруш чыккан жерден калбай, баарынан биринчи чыгып мушташчумун. Бир жолу классташ кызымды параллель класста окуган бир кыз сабап салыптыр. Жоош кыз болчу. Алсыз адамдарга гана күчүң жетеби деп ал кызды сабап койгом. Менин үстүмөн арыз түшүп, мектептин мугалими жана аймактык тескөөчү келип, ата-энеңди чакыртабыз дешти. Апамды эмес, атамды эле чакыргыла дегем, анткени апамдын жүрөгү ооручу. Ызычуу бүткөндөн кийин үйгө барсам апам жок экен. Көрсө жүрөгү кармап ооруканага түшүп калыптыр. Ушундай жиним келип, мектепке жетип барып, апам сен үчүн ооруп калды деп мугалимди сабап салып, мектептен чыгарылып калгам. Андан кийин Бишкекке келип, колледжде окуп, экономика жаатында билим алдым. Тентектигин калдыбы? Мезгил өткөн сайын кыздар созолонуп, токтолуп калышат го. Менде андай болгон жок. Бирөө менен урушуп кеткенде айтышып тура берген жакпайт. Нервим козголуп кетет. Барып эле муштап же башым менен сүзүп салам. Бул жөн жерден эле болбойт. Ар бири мамилесине жараша жообун алышат. Экономика жаатында билим аласың. Ырчылыкка кантип аралашып калдың? Экономисттик кесипти апам тандап берген. Өзүм Бишкектеги милиция академиясына тапшырууну кыялданчумун. Апам, сенден эч кандай милиция кызматкери чыкпайт. Ал жакта окусаң бандит болосуң деп макул болбой койду. Ошентип апам айткан окуу жайды окуп калдым. Окуу жайды бүткөндөн кийин өз кесибим менен иштегим келген жок. Жан дүйнө музыканы эле каалап туруп алды. Анткени кичинекей кезимден бери ырдаганды жакшы көрөм. Бала бакчадан качып подъездерге кирип алып ырдачумун. Оруз айы бүтсө деле пакетимди көтөрүп, үйлөрдү кыдырып жарамазан айта берчүмүн. Апама ырдайт элем десем, өзүңдүн акчаң болгондо ырдайсың деди. Ошол максатымды ишке ашырыш үчүн Москвага барып, 2011-жылдан 2015-жылга чейин иштеп, акча чогулттум. Официант болдум. Сим-карта сатып, бирдик салып иштедим. Акча жок, подъездде түнөп калган күндөр да болгон. Москвада иш толтура. Жалкоолор эле иштей албайт. Мигранттарга орустар жаман мамиле кылышпайт, колдоп, жардам бергендер бар. Кыргыздар эле бири-бирине душман боло беришет. Жаныңда жашагандар акчаңды, буюмуңду уурдап, сатып да кетишет. Ыр жаздырып, клип тарттырууга каражат керек эмеспи? Ырчылык жолуң канча каражат менен башталды? Ырчылык карьерам $3000 менен башталды. Нурсултан Кубатов деген клипмейкер менен келишим түзгөм. Ал 4 ыр жаздырып, 4 клип тартып, формаларымды тектирип, продюсерлик милдетти аткарып, телеканал, радиолорго алып барып, чуркап иштеп берди. Максатыңа жетип ырчы болдуң, шоу чөйрө жагып жатабы? Шоу чөйрөдөгүлөрдүн жашоосу жумуктогудай сезилчү. Көрсө ыплас чөйрө экен. Артыңдан ушактар ээрчип, жүрбөгөн менен жүргүзүп, көрбөгөн менен көрдүртүп салышат тура. Арасында колдогондор да бар, бирок жек көрүп, жаман көргөндөр көбүрөөк. Супер ТВнын Жылаңач Баатыр реалити шоусунан кийин элге көбүрөөк тааныла баштадың окшойт. Эң алгачкы ишенем келесим деген ырым жакшы чыкты. Эми кайрылбаймын, мен сагынамын деген ырларым да жакшы кабыл алынды. Бирок Жылаңач Баатыр реалити шоусунан кийин көбүрөөк тааныла баштадым. Азыр көчөдөн көрүп калгандар, "Эй, Жылаңач Баатыр кандайсың? Могу Санияго" деп таанышат. Кафеде тамактанып жатканымды сүрөткө тартып, социалдык тармактагы баракчаларына жүктөп башташты. Долбоорго катышкандан бери Инстаграмдагы катталуучуларымдын саны да көбөйдү. Долбоордон эмне алдың?
Бул долбоорго чейин чыгармачылыгым 1 жылдай токтоп калган, анткени жол кырсыгына кабылып, белим сынып баса албай калгам. Ошко сулуулук сынагына калыс катары чакыртылып, жолдо баратканда мен отурган такси фуранын астына кирип кеткен. Белим 2 жеринен сынып, операция болдум. Туркияга чейин барып дарыландым. Ал жактын дарыгерлери туура эмес диагноз коюп салышканда депрессияга түшүп кеттим. Ыйлап, эч ким менен сүйлөшпөй калгам. Жараткандын жардамы менен бутума туруп айыгып кеттим. Бул долбоор мени ошол депрессиядан чыгарды. Аябай ачылдым. Алдыга умтулуп, жаңы ыр жаздырып, клип тарттыра баштадым. Финалчы болоруңа 1 кадам калганда, эмне себептен атайын жеңилип бердиң? Долбоордон 1 же 2 орунду алышым мүмкүн болчу. Реалити шоудогу 12 күн аралыгында бир да жолу мага каршы добуш берилбептир. Долбоорду ойноп жыргап эле жүрдүм. Утсам акчаны 2-3 күндө эле жыргап жок кылам дегем. Мен долбоорго ойногону келдим. Акырына чейин жетсем, утулуп берем дегем. Ошол сөзүмө турдум. Кудайберди Айтбосонов үчүн жеңилип бердим дегенсиң. Башынан эле Марс же Куба байке жеңиши керек деп келаткам. Кийин баары Сания Кудайберди байкени сүйүп калды деп ойлоп калышыптыр. Марс байке жеңүүчү болгондо кубокту Кудайберди байкеге берген эле. Мен аларды колдогонум үчүнбү Куба байке кубокту мага өткөрүп берди. Жашооңдо оор учурлар болду беле. Туугандардан көп сапкы жегем, таарынтышкан, эстесем эле ыйлагым келет. Кичинекей кезимде апам көп иштечү. Ал жок учурларда туугандар мени аябай сабашчу. Чоңоюп калганда 20-21 жашымда атамдын өз атам эмес экенин айтышты. Мурда эле атам башка экенин айтып койсо болмок деп апама азыркыга чейин таарынып жүрөм. Апамдан атам ким деп дайыма сурай берип таарыныша кеткенбиз. Өз атаңды табуу сага абдан маанилүү болсо керек. Ага барып, эмне үчүн ушундай күндөрдү башыма салдың деп такаламак эмесмин. Жөн гана ким ал, эмне болгон адам экенин билгим келет. Атаң башка экенин кантип билип калдың? Чоң апабыз менен атамдын бир тууган байкесинин келини бул өзүнүн кызы эмес да, андай мындай деген сөздөрдү айтышты. Буга аябай ызаландым. Жашоомдогу оор күндөр ошол болду. Азыр Жалал-Абадка баргым келбейт. Кичинекей кезиңде көргөн кордуктар жүрөгүңдө калып калат экен. Ошондуктан элге көз жашымды, таарынычымды көрсөткүм келбейт. Жадырап жайнап жүргөндө жактырам. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы берүүбүз Ырчы Саниянын Суперкечи сайтына берген маегинин негизинде даярдалды.